Көз тию. Көз тию деген оору өзү негизи барбы? Адамдарга көз тиеби? Жана көз тийгенде адамда кандай белгилер пайда болот? Жана көз адамга кантип тиет? Жана көз тийген абалда же көз тийгенден коргонуш үчүн эмнелерди кылуу керек? Негизи эле көз тию жөнүндө кененирээк маалымат билгиңиз келсе, бул видеону акырына чейин көрүңүз. Алхамдулиллах, вассалату вассаламу аля расулиллах. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Көз тию бул акыйкат. Көз тию чындап эле бар оору. Бул руханий оорунун бир түрү болуп эсептелет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир хадисинде ал-айну хак, көз тию бул акыйкат деп айтат. Мындайча айтканда, чындап эле адамдардын суктануусунан келип, бир адамдар ооруй берет, көз тию менен ооруй тургандыгы акыйкат жана буга ар бир мусулман ишенүүсү милдет. Жада калса пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам көз тиүүнүн зыянынан төөлөр казанга түшүп кала турган болсо, адамдар кабырга түшүп калат деп айтат. Мындайча айтканда, көз тиүү адамды өлүмгө чейин жеткирип коюштугу толук мүмкүн. Эми көз тиүүнүн белгилери кандай? Адамга көз тийгенде кантип билинет деген сөз. Көз тиүүнүн мен бир нече белгилерин айтып берем. Эң биринчи, адамга көз тийгенде эмне болот? Адам энергиясын жоготот. Мындайча айтканда, баттан чарчап, иш кыла албайт, жалкоосу кармайт, эч нерсеге көңүлү жок. Адамдын энергиясы себеби жок эле. Канчалык эс алганына карабастан адам энергиясын жогото бериштик. Бул көз тийгендин биринчи белгиси болуп эсептелет. Экинчи, адамдын уйкусунун көбөйүштүгү. Адам уктап турат, канчалык көп уктабасын, канчалык убагында уктаса дагы ал уктап турганда денеси эс албайт. Көп учурлар болот. Уктап турганда наоборот денелердин баардыгы жанчылып, ооруп, кыйналып, дагы деле чарчап, кайра эле уйкусу келе берген учурлар дагы бул көз тийгендин белгилеринен болуп эсептелет. Үчүнчүсү, себеби жок эле, эч бир себепсиз адамдын арыктап кетиштиги. Адамдар арыктап кетет, аппетиттерин жоготот. Жана себеби жок эле денелер ар кандай оорулар менен ооруй бериштик. Бул дагы көз тиүүнүн белгилеринен. Бүгүнкү күндөгү онкологический оорулар, рак деген оорулар бар. Эч бир себеби жок, каяктан келген оору, айыкпаган оорулар бар. Алар именно ушундай көз тиүүдөн келген оорулар болуп эсептелет. Жана себеби жок эле чачтын түшүүсү, денелерге жаралардын, ар кандай аллергиялардын себеби жок эле чыгуусу, жана канча лечение кылса дагы анализдер жакшы чыгып, андан айыга албай калган оорулар, жана ошондой чач түшүүлөр, денедеги оорулар баардыгы тең булар көз тийгенден болуп эсептелет. Ошондой эле көпчүлүктөрдү каалабай калыштык. Көпчүлүк адамдарга кошулгусу келбейт. Үйүндөгүлөр менен да кенен отуруп сүйлөшө албайт. Шашкысы кете берет. Кенен отуруп сүйлөшкөндө өзүнөн өзү эле жүрөгү сыгылып, ал жерге отура албайт. Көпчүлүккө такыр баргысы келбейт. Бул дагы көз тийгендин белгилеринен. Жана иштердин жүрүшпөй калыштыгы, бир ишти баштаса аягына чыга албайт, же болбосо тапкан ташыгандардан эч кандай береке жок, же болбосо дайыма эле иши жүрүшпөйт. Кандай иш кылса деле иши эч оңунан чыкпаган учурлар, бир эмес, дайыма кайталана бере турган учурлар, булар дагы көз тиүүнүн белгилери болот. Эми көз кантип тиет? Көз тиүү адамдардын биринин бирине суктануусунун натыйжасынан келип чыккан оору болуп эсептелет. Ал эми адамдардын бири-бирине болгон суктануусу эки түрдүүчү болот. Биринчиси айын деп айтылат, экинчиси хасад деп айтылат. Айын деп көз тиүү бул адамдар бири-бирине суктанганда эч кандай жаман ою жок эле, бирок жакшылыктарына суктана турган болсо, бул кайсыл учурларда? Көбүнчө жаш балдарга көз тийген учурларда эч ким жаш баланы ооруп калсын, ушул жүрбөй калсын деп суктанбайт. Баардыгы тең жакшы ниет менен, жакшы ой менен эзилип, ширинем, алтыным деп суктанып отуруп, жаш балага көз тийип калат. Ошол сыяктуу эле жубайлардын бири-бирине аялын эркелетет, күйөөлүн эркелетет. Бул жерде эркелетүүдө эмес, маселе ошол суктануусунда, бир жакшылыктарына суктануусунда, жакшы ой болгон күндө дагы көз тийип калыштыгы толук мүмкүн. Ал эми хасад деп көз тиүү бул адамдардын бирин-бириндеги жакшылыктарына ичи тарлык менен, көрө албастык менен, ичи күйүп, эмне үчүн мында менде жок, мында бар деп ичи күйүп суктануусунун улам келип чыккан хасад деген көз тиүү болот. Демек, көз тиүү адамдардын бири-бирине суктануусунда жакшы ниет болсо дагы, жаман ою жок болсо дагы, жана көрө албастык кылган учурда дагы адамдарга көз тиүү пайда болот. Эми көз тийгенден өзүбүздү коргош үчүн жана көз тийип калган жогорудагы симптомдорду өзүбүздөн байкап кала турган болсок, эмне кылыш керек? Көз тийген адамды табып, анын көзүн чукуш керек эмеспиз. Көз тиүүдөн коргонуш үчүн жана көз тийген учурдан чыгыш үчүн бизге мынага окшогон
көз тийгенден коргойт деп жана буга окшогон ар кандай көз мончоктор, мындай болгон көз мончокторду тагыныш керек эмеспиз. Жана ошондой эле буга окшогон тумарларды ушул көз тийгенден коргойт, иштериңди оңдойт. Жана дагы көрсөтө кетейин, ушундай дагы бир тумарларды чийип берген кагаздын ичине. Мынага окшогон көз тийгенден атайын коргой турган дубаларды чийип берген. Булардын баардыгын кылыш керек эмеспиз. Анткени булардын баардыгы тең ширк болуп эсептелет. Мунун баардыгы тең кечирилгис күнөө болуп эсептелет. Эми көз тийгенден биз кантип коргонобуз? Көз тийүүдөн коргонуу жана көз тийүүдөн чыгуу жолу таптакыр башка жакта жатат. Ага эмне кылабыз? Ага эң биринчи биз ыклас деген нерсени жүрөгүбүзгө киргизебиз. Анткени бизге көз тийип калыштыгынын эң чоң себеби бул биздин ыкласыбыздын жоктугу. Ар бир кылып аткан жакшылыктарыбызды адамдар үчүн, элдер үчүн, мактаныш үчүн кылыштыгыбыз бул ошол көз тийүүнүн себеби болуп эсептелет. Ошол себептен эмне кылыш керек? Көз тийгенден коргонуш үчүн үйдө эле жатып алыш керекпи деген сөз эмес. Ар бир акыбалды кыласыз. Үй бүлөнү багасыз, бизнесиңизди кыласыз, машина аласыз, кийим аласыз, жаңы нерсе аласыз, бирок бир гана ыкласыбыз бир гана Алланын ыраазычылыгы үчүн болуш керек. Адамдарга мактануу үчүн эмес. Эмне болот бизде? Моуну көрчү, буну дордойдон алдым, машинаны мынча алдым деп биз адамдардын көңүлүн өзүбүз бургандыгыбыз үчүн дагы бизге көз тиет деген сөз. Ошондуктан биринчи бизге ыкластуулук зарыл. Экинчи маселе, эгерде бизге көз тийип калган болсо жана көз тийгенден алыс жүрүүнү каалай турган болсок, биз күнөөлөрдөн оолак болуш керек жана дайыма күнөөлөрүбүзгө тооба кылыш керек. Анткени ар бир күнөө бизге келип аткан оорулардын бизге өтүп кетиштигине себеп болот. Бир эле көз тийүү эмес, толгон токой ооруларды ушул күнөө себептүү бизге өтүп кетет. Жин шайтандын кирүүсү, сыйкырдын өтүп кетүүсү, ушуга окшогон көздөрдөн адамга тийип калуусу биздин күнөөгө тооба кылбагандыгыбыздан жана күнөөлөргө маани бербегендигибизден. Ал эми үчүнчү эмне кылыш керек? Үчүнчү мына коргонуу зикирлерге дайым бекем болуш керек. Эртең менен кечинде окула турган зикир дубалар, жана дайыма конок барганда окула турган зикир дубалар, жана биздин буга чейинки чыгып жүргөн видеолорубузда коргонуунун бүт жолдору үйрөтүлгөн. Ошол коргонуу зикирлерге дайыма колдон келишинче бекем болуш керекпиз өзүбүздү коргош үчүн. Жана ошондой эле дагы бир айтып кетчү маселе, эми жанагы суктануудагы адамдарда, өзүңүздүн балаңыздагы бир адамдардан башка бир жакшы нерсени көргөн учурда эмне кылыш керек? Мында дагы зикир кылыш керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи мындай үйрөтөт. Эгерде силер башка бир тууганыңардан жакшы Аллах таала берген жакшылыктардын жакшы нерселерди көргөн болсоңор, анда ага Аллахтан береке сурагыла дейт. Мындайча айтканда, баракаллах же болбосо Аллахым берекесин берсин деп айтыш керек. Илгери биздин кыргыздарда же болбосо азыр деле бул сөздү айтып жүргөндөр бар. Баракелде деген сөз айтылат го. Ошол баракелде деген сөз бул баракаллах. Аллахым берекесин берсин деген сөз. Кандай уулуңуздан, аялыңыздан, жолдошуңуздан, бир туугаңыздан жакшы нерсени, кийим алдыбы, телефон алдыбы, үй алдыбы, сөзсүз түрдө Аллахым берекесин берсин же баракаллах деп айтышыбыз керекпиз. Ошондо көз тийүүдөн дагы корголот. Ал эми төртүнчү бул рукия деп аталат. Ушул ыкластуулук, күнөөлөрдөн корголуштук, зикирлерге бекем болуштук көз тийген учурда адамдарга буну аткарыш өтө кыйын болот. Ал учурда эмне кылабыз? Куран аяттары менен дем салдырып, ошол өзүбүздөгү сыйкырды, көз тийгенди, жаман нерселердин баарын тазалагандан кийин анан ушул амалдарды толук аткарып баштайбыз. Ошондуктан Куран аяттары менен дем салуу эмне үчүн? Анткени Аллах таала өзү Куранда ва нуназзилу минал Кур'ан ма хуа шифа, биз бул Куранды ыйман келтирген, Аллахка ишенген адамдар үчүн шифа кылдык деген. Демек Куран аяты биз үчүн баардык ооруларга шифа болот. Жана көз тийген учурда дагы Куран аяты менен өзүбүзгө дем салып, ошол көз тию деген оорудан толук түрдө кутулсак болот. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.